Биримкулова Кундуз Акылбековна. Кыздын оор тагдыры. Бул окуя Орусияга жол тартып бара жаткан кезимде эсиме түшкөн. Жанымды сыздатып, жүрөгүмдө өчпөз из калтырган учур. Ал күндөрдү эстегенде азыркыга чейин ичим ачышып, жаным жай таппай кыйналып келем. Балким силер менен бөлүшсөм, көкүрөгүмдөгү ушул оор жүктөн бир аз болсо да арылып жеңилдеп калармын. Анда сөз башынан болсун. Ал мезгил келиним мага негизсиз жала жаап, бир тууган иним анын тилине кирип, мени өз үйүмөн кууп чыккан эң оор күндөр эле. Жаныңдай көргөн жакыныңдын ишенбегени, жат адамдын жалаасынан да катуу тыйып, дүйнөм астын үстүн болгон учур. Ошентип, тагдырдын буйругу менен атамдын эжесинин уулу Байкемдин үйүндө баш калкалап өмүр кечире баштадым. Өз каныман жаралган бир тууганыма болгон таарыныч жүрөгүмө ушунчалык оор жүк болуп батты. Ишенсеңер аны көргүм да, уккум да келбей калды. Бирок бул жерде мага жарык тийгендей болду. Кошуналарымдын адамгерчилиги алтын экен. Мага ата-энеден, бир туугандан артык мамиле кылып, мээримин төгүштү. Кыргызда алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деп бекеринен айтылбаптыр. Күндөрдүн биринде босогонду кайненем аттап келди. Уул небересин көрө элек болчу. Ошону шылтоо кылып, кичүү уулу жана келини менен келиптир. Эшик кагылганда чыксам ошолор. Эмнегедир көзүм дароо келине түштү. Үстү башы зыңкыят, кулак моюну толгон алтын. Мени кордогондой аны кордой албаптыр. Негизи кичүү уулу ашынган эркеп өсүп, дегени деген, айтканы айткан мүнөзгө ээ болчу. Ата-энесин алмуштум менен гана кармап турганын ичимен сездим. Эмнеге келдиңиздер дедим супсак. Уул неберемди көрөйүн дедим эле, деди кайненем. Макул болуп үйгө киргизип, кичипейилдик менен чай сунсам, кайненем мурдун чүйрүп, жийиркенгендей айлананы сынап карап отурду. Анын бул мени кемсинткен мамилеси ичиме от жаккандай болду. Унчукпай эле баламды көтөрүп чыксам, наристенин мурдунан чымчып, атаң Тураттын эле өзү го, деди да чыгып кетти. Эмне максат менен келгени мага табышмак бойдон калды. Менин акыбалымды көргөнүбү, же баланын алардан эмес экен деп шек санадыбы ким билсин. Көп өтпөй эле Расул пайда болду. Баягы эле таз кейпи. Оңолоюн деген түрү жок. Ичип алып чаң салып баштады. Мен мурда кайнимдин номерин сактап алган элем. Ошого чалдым. Кел, агаңды алып кет деп. Кайним тентек, чыр болгону менен Расулга бир гана ошону тилөтчү. Дамир тайкеме да кабар бердим. Келип аны сүйрөп алып кетишти. Экинчи келбес кылгыла, мен сот аркылуу ажырашам деп катуу айттым. Кыш да келди. Сыртта ызгар, бороон чапкын улуп турган кез. Биздин огородубуздун этегинде Бакыт жана Мира аттуу жубайлар жашачу. Азыр ойлосом, алар ошол кезде менин азыркы курагымда 40-45 жаштарда экен. Мен үйүмдө түн ичинде жарык өчпөй калса, Бакыт байке тынчсызданып, сеткадан секирип өтүп келип тереземди какчу. Тынччылыкпы? Бирөө келдиби? Эч ким тийишкен жокпу? Деп сурап, жооп алгандан кийин гана үйүнө кетчү. Бир жолу уулумдун табы качып, түнү менен ыйлап чыргоолонуп чыкты. Кошуналарым дароо жетип келип, баламды эже кармашып, тез жардам чакырышты. Дары дармегин берип, балам эс алып уктаганда гана жаныбыздан кетишти. Ал түн 17 декабрга караган түн эле. Таңкы саат 4 чамасында бейтаныш номерден коңгуроо келди. Албай эле коеюн дедим да, кайра зарыл болсочу деп телефонду көтөрдүм. Бир аял кечирим сурап, кебинин аягына чыга албай мукактанып жатты. Көрсө, Расул Чолпон атада кырсыкка учураптыр. Жанында кант тараптык 19 жаштагы бир жетим бала бар экен. Албай куштун энеси өлүп, өгөй эненин колунда кордук көрүп өсүп жаткан бала экен. Расул нашагат тоюп алып, бороондо жолдун аркы бетине өтөм деп, эки жагын карабай жүгүргөндө маршрутка экөөнү тең сүзүп кетиптир. Ажалдын калыстыгы жоктугун карабайсызбы? Ичпеген, сопсоо, күнөөсүз бала ошол жерден жан бериптир. Ал эми Расул 7 күн комада жатып, кайра эсинен келди. Мага эмнеге чалышты десем, биздин никебиз али бузула элек экен. Оорукананын өлүм менен өмүр ортосундагы бөлмөсүнө мени чакыртышты. Барбайм десем да, милиция кызматкерлери формалдуулук сакталыш керек деп, мени Чолпон атага алып кетишти. Барсак, тигил байкуш баланын сөөгүн эч ким албай жатыптыр. Атасы бар, бирок оозунда сөзү жок, чечим чыгара албаган бир байкуш экен.
Өгөй энеси болсо ашыкча чыгым боло албайбыз деп сөөктөн баш тартып кетип калышты. Акыры тиги айдоочунун жакындары мусулманчылык кылып баланы жерге берип кыркын өткөрүштү. Мен ошо бала үчүн өксүп ыйладым. Анын ордуна Расул эле өлүп калбайт беле деп Кудайдын алдында күнөөкөр болдум. Сүрөтүн карасам, тим эле өлтүрөгөн татынакай бала экен. Эмнеге мындай адилетсиздик? Бул бала дагы бир аз жашаса болбойт беле деп Кудайга нааразы болдум. Балким ал байкуш бул тирүүлүктүн азабынан кутулууну каалагандыр. Ким билсин? Апасынын жанына кетти окшойт. Бирок мен ошол учурда өтө оор күндөрдү башыман кечирдим. Жүрөгүм мыкчылып катуу ооруду. Энелүү жетим эрке жетим, аталуу жетим арсыз жетим деген кептин канчалык ачуу экенине ошондо дагы бир жолу ынандым. Ал эми тиги шүмшүк акыры аман калып жашап кетти. Мындай таш боор адамдар Кудайга да керек эмес окшойт. Бирок баарынан өкүнүчтүүсү башкада эле. Кырсыкка себепкер болгон жанагы шопур баланын үй бүлөсүн кайненем менен тайекеси аябай канын соруп тоноп бүтүштү. Муну айтпай кетүүгө мүмкүн эмес. Ал айдоочунун 5 баласы бар экен. Чолпон атанын кире беришине жаңы эле 2 кабаттуу үй салып жашап жатышыптыр. Балдары болсо али кичинекей. Расулдун апасы менен тайекеси прокуратурадагы тааныштарын ортого салып баса калышты. Каматабыз деп коркутуп жатып, алардын үйүн, жерин, болгон мал мүлкүн тартып алышты. Аны менен эле токтоп калышпай, 2 жыл бою үй бүлөсүн багасың. Эркек киши ай сайын канча акча табат? Жок дегенде айына 3000 сомдон берип турасың деп документ жасатышты. Ошол арамдык аралашкан кагаздарга мени да мажбурлап кол койдурушту. Ошентип биз кайра артка кайтып, анан Расулдун үйүнө келдик. Мага Расулду багасың дегенде, мен дароо эле Расулду бакпайм. Ал мени бир күн да баккан эмес. Мен эмнеге аны карашым керек дедим тайекеге карап. 2 балам менен мени көчөгө таштандыдай ыргытып салышпады беле? Ошондо кайненемдин чыныгы жүзү дагы бир ирет ачылды. Ал мага чык эшикке. Сендей канчыктар бизге дагы деле ушундай балдарды таап берет деп кыйкырып мени кууп чыкты. Мен болсо силерди Кудайга койдум. Кудайдан жетсин силерге дедим да ал үйдөн биротоло чыгып кеттим. Тигил байкуш шопур бала камалып кетпейин деп коркконунан баарына макул болду. Келинчеги болсо эч нерсенин кереги жок, баары калсын. Алтын башыбыз аман болсо мунун баарын кайра таап алабыз. Айылга ата энебиздин жанына кетебиз. Ошол жакта эле жашайбыз деп көз жашын көл кылып, бүт мүлкүнөн баш тартып кетип калышты. Бул шүмшүктөр болсо алардын акыркы терисин тескери сыйрып, акчага, үйгө тоюп жатып калышты. Аларга ичим аябай ачышты. Эмне үчүн ушундай банги, зулум адамдар үчүн сонун үй бүлөлөр бузулуп, 10 күнүнүн бир ачыл элек жаш бала өлүшү керек? Эгер Кудайдын көзү түз болсо, мындай залимдер эмнеге бул дүйнөдө ээн эркин басып жүрөт деп ыза болдум. Пайдаң тийгенде жалпалактап келип, пайдаң жок болгондо көк эшекти мингендей минип, сени адам катары көрбөгөндөргө чын эле жаза жокпу? Кайненеме окшогондор жалган документ жасап, акча кармап, бул жашоонун жыргалында жүргөнү мени кыйнап жиберди. Мен ал үй бүлөдөн жападан жалгыз 2 баламды багып жатсам да, акча мага суудай керек болуп турса да, бир тоголок тыйын алган жокмун. Алардын ак мээнетине кол салып, көз жашына калгым келген жок. Ансыз да бүт баарынан кол үзүштү. Үстөккө босток болуунун эмне кереги бар эле? Мен акча менен байып кетип, жыртыгым бүтөлүп калбайт эле. Ошондон кийин мен турмуштун ар кандай сыноолоруна чыдап, тиричилик кылып жашап жаттым. Бир күнү үйеси болгон байкем келип, дасторкон үстүндө отуруп, мага күтүүсүз сунуш киргизди. Бери, эгер ажырашам десең мен сага алимент өндүрүп берүүгө жардам берейин. Тигилерди карасаң, соо эле жүргөн баласын 1-чи топтогу майып деп жасалма документ бүтүрүп алышыптыр деди. Мен таң калганыман оозумду ачып калдым. Көз алдымда чуркап эле жүргөн адам кантип майып болуп калсын? Көрсө, бийлиги жана таанышы бар адамдар алимент төлөбөш үчүн ушундай ыплас жолдорго барышат экен. Байкем юридикалык жактан билимдүү, кыраак адам болгондуктан мага жол көрсөтүп, чогуу иш баштадык. Айыл өкмөтү, сот, ар кандай мекемелердин эшигин каккылап, арыз жазып чуркап жүрдүк. Анын чындыгында оорулуу эмес экенин далилдеген сүрөттөрдү, фактыларды сотко сунуштадык. Акыры болгону 500 сом алимент чектөө менен араң ажыраштык. Ошол учурда мага акчанын суммасы эмес, башымдын азаттыгы маанилүү эле. Балдар үчүн берген 500 сомуна деле кайылмын. Болгону ушул азаптуу турмуштан кутулсам экен деп тиледим.
Албетте, азыркы заманда 500 сом менен 2 баланы багуу мүмкүн эмес экенин баары түшүнүп турду. Бирок алар ошол төмөндүккө да барышты. Бардык калптары ачыкка чыгып далилдене баштаганда кайненем коркуп кетти. Балам соттолуп кетпесин деп акыры 3-топтогу майыптыгына өткөрүп 500 сом алиментке макул болушту. Биз үйлөнгөндө бизге жазылган жер, суу, мал мүлктү да бар эле. Аны мурда эле бизге ажырашып, ары бери болуп жүргөндө кайненем документтерин жасатып, өзүнө өткөрүп алыптыр. Карабайсызбы кандуусун? Алдын ала эле эмне болоруна көзү жеткенин. Булардын жашар жашабасы белгисиз. Андан көрө өзүм деле калсын деген окшойт. Мен ага деле башымды оорутпадым. Баарына кол шилтедим. Мага болгону мүлк эмес, тынчтык керек. Болгону экинчи менин жашоомо киришпегиле, тынчымды албагыла. Эгер дагы бир жолу келсеңер сотко берип каматып жиберүүдөн кайра тартпайм деп шарт койдум. Ошентип 2 баламды кучактап, жаңы жашоого жеңил кадам таштадым. Артымда калган алдамчылык менен адилетсиздиктен кутулганыма гана сүйүндүм. Турмуштун каардуу бороон чапкынына туруштук берип, жалгыздыктын оор жүгүн белим кайышкыча көтөрүп, болгон үмүтүмдү балдарыма байлап жашап жүргөн күндөрүм эле. Бир күнү жакындарым жакшы ниет менен мени үндөп чыгышты. Сен дагы жашсың, өмүрүңдү өксүтүп, гүлдөй кезиңди жалгыз өткөрөсүңбү? Бактыңды дагы бир жолу сынап көр. Сурап жаткандар бар деп кулагымдын кожурун алышты. Кээ бири чын дилинен күйсө, айрымдары ичинен ирип, курулай акыл айтып жатышты. Акыры көл тараптан бир мырзаны сунушташты. Мурда ажырашкан, баласы жок, үй жайы бар, жери кенен, эмгекчил адам экен деп макташты. Жүрөгүмдө балдарыма ата, мага тирек болор деген таттуу үмүт ойгонуп, көлгө сапар алдым. Бирок ал үмүтүм көпкө созулган жок. Ичпейт деген аты гана экен. 2-3 ай өтпөй анын ичкиликке берилген, эртеңки күнү бүдөмүк, туруксуз адам экени ачыкка чыкты. Көңүлүм заматта сууду. Баягы ачуу күндөрдү, кордукту кайра баштан кечиргим келбей, жүгүмдү жыйыштырып артка кайттым. Апама келип кес айттым. Мындан ары мага күйөө тууралуу ооз ачпагыла. Мен ичкилик менен көк муштумдан эбак көңүлүм калган. Балдарым менен эле бактылуумун. Аларды өзүм бутуна тургузам. Ушул сөздөр менен күйөөгө тий деген сөздөргө чекит койдум да, тагдырымды өз колум менен жазуу үчүн Москвага аттандым. Алыскы Москва мени бала багуучулук жумуш менен тосуп алды. Буга чейин Алматыда 5-6 жылдык тажрыйбам бар болгондуктан ишти тез эле өздөштүрдүм. Кожойкем чоң заводдун директору, жаш келин экен. Анын аутизм менен жабыркаган уулун карап, бардык мээримимди төктүм. Бирок баланын оорусу кармаганда күчү ашып-ташып үйдү талкалап кирчү. Анын бул абалынан кооптонуп, кожойкеме абалды түшүндүрүп, ал жумуштан кетүүгө мажбур болдум. Андан соң мейманканага жумушка орноштум. Орус тилинде так сүйлөп, ишимди так аткарганым үчүн мени тез эле жөнөкөй кызматкерден администратор кылып көтөрүштү. Бирок ошол жерден кыргыздын душманы кыргыз деген сөздүн чындыгына туш болдум. Кече эле келип кантип дароо администратор болуп калды деп бут тоскон мекендештеримдин кылыгына ичим ачышты. Бирок аларга көңүл бурбай алдыга умтулдум. Бир күнү жумуш иштери менен бир жака баруу үчүн электробуска түштүм. Метронун картасын, Москванын ички сырткы ири буйруу жолдорун али жакшы биле элек болчумун. Айдоочудан орусча сурап жатсам, ал мени бир карап, кыргызча эле сүйлөй бербейсизби деди. Таң кала түштүм. Ал киши менен сүйлөшүп отуруп, юго-западныйга барышым керектигин айттым. Ал арык чырай, сөзмөр, орустарга окшоп кеткен Алтынбек аттуу мырза экен. Таанышып албайлыбы, чай ичпейлиби десе, эркек аттуудан көңүлүм калып калгандыктан дароо жок деп кес айттым. Бирок ал алган бетин бербей, жумуштан кийин кайда барарымды сурап, номеримди алып калды. Көп өтпөй менин жол кире карточкама акча салып кам көрө баштады. Акыры мени метронун жанындагы кейфсиге чайга чакырды. Сүйлөшүп отуруп экөөбүз бир жерден, Быстровкадан болуп чыктык. Ал мурун Кесте электрик болуп иштеп кеткен экен. Ошол күндөн тартып биздин жылдызыбыз келишип, тагдыр жолубуз бир нукка түштү. Бири-бирибизди жакындан тааныган сайын жүрөгүмдүн түпкүрүндө Алтынбекке болгон жылуу сезим бүрдөп чыга баштады. Чынын айтсам, ушул жашка келгенче мындай назик, ошол эле учурда бекем сезимди башымдан кечирбептирмин. Көрсө, жакшы көрүү, сүйүү деген жөн гана сөз эмес.
Бул жан дүйнөнүн жанданышы, такыр башкача алам экендигин мен ошондо гана түшүндүм. Алтынбектин тагдыры да мен ойлогондон алдаганча татаал жана ачуу болуп чыкты. Ал өз аялынын кыянаттык кылгандыгынын үстүнөн чыгып, ошол учурда ал намысын бийик коюп, ачууга алдырбай, бир гана чемоданын көтөрүп үйдөн чыгып кетиптир. Жылдап жыйган мал мүлкүн, үй жайын, балдарынын келечеги үчүн баарын таштаптыр. Мен анын баянын угуп отуруп, сабырдуулугуна, эркинин бекемдигине ичимен баа бердим. Башка бирөө болсо, балким кызу кандуулукка алдырып, кан төгүп, камалып кетип, өз тагдырында талкалап алмак беле, Кудай сактаптыр. Биз аялдар мындай учурларда балдар үчүн деп баарын кечирип, бир күнү оңолуп калар деген үмүт менен жашай беребиз. Ал эми эркек үчүн Айбирдин тепселениши кечирилгис сокку. Алтынбек ошол соккуну көтөрүп, жашоосун жаңыдан баштоо үчүн Москвада 7 жылдан бери күн түндөбөй иштеп жүрүптүр. Алтынбек менин жүрөгүмдү сырткы келбети менен эмес, ички адамгерчилиги, туруктуулугу менен, чексиз мээрими менен багындырды. Биз Москвадан эле баш кошуп, нике кыйдырып, бирге түтүн булата баштадык. Бул жолу мен эч кимден акыл сураган жокмун, эч кимден уруксат күтпөдүм. Бул менин жеке, аң сезимдүү чечимим эле. Бул кадамым үчүн бир да жолу өкүнгөн жокмун. Алтынбек алгачкы күндөн эле менин балам, сенин балаң деп бөлбөй, балдарыма чын дилинен аталык мээримин төгүп, материалдык жана моралдык жактан зор көмөгүн көрсөтө баштады. Анын камкордугу менен жараланган жүрөгүмө даба, жашоомо жарык алып келди. Кийин мекенибизге кеминге кайттык. Алтынбек колунан көөрү төгүлгөн чебер экен. Үй жайды гүлдөтүп салды. Балдарыма накты аталык мээримди берди. Бирок бактыбызга кара булут каптап, Алтынбектин биринчи никесинен болгон 2 кызы тең бир күндө жол кырсыгынан каза болушту. Америкада иштеп келишкен, турмушка чыккан, артында калган балдары бар эле. Апасынын туура эмес тарбиясынанбы, атасы менен катышпай кетишкен экен. Ошол оор күндөрдө мен Алтынбекке тирек болдум. Бардык кем карчын биз көтөрөлү деп топтогон акчабызды аябай, кыздарды акыркы сапарга узатып, Боролдой айылына, өз ата журтуна сөөгүн жерге бердик. Сөөктөрдү моргдон алууда, жерге берүүдө башында турдум. Анын мурунку аялым ага ичтардык менен карап турса да, мен ага теңелген жокмун. Менин милдетим жолдошумдун кайгысын тең бөлүшүү эле. Анын ата-энеси мени жылуу кабыл алганы мен үчүн чоң кубаныч эле. Алтынбек өзү 7 бир туугандын бири. Ата-энеси бул дүйнө менен эрте кош айтышкандыктан анын тагдырын улуу агасы Төрөбек менен жеңеси колго алып, баарын өздөрү багып өстүрүшкөн. Алардын түпкү теги илгери Кытай тараптан көчүп келген этникалык кыргыздар. Баары абдан жөнөкөй, пейли кенен, жүзүнөн жылуулук чачырап турган адамдар. Аларды көргөн сайын жакшынын жакшы экенине дагы бир ирет ишенип, адамдык сапаттын бийиктигине суктанып бүтпөйсүң. Алтынбектин мурунку жашоосунан калган тагдыр издери, анын 2 кызы жана бир уулу бар эле. Тагдырдын жазуусу экен, 2 кызы ажалдын курмандыгы болуп, бул дүйнө менен эрте кош айтышты. Ал кайгылуу окуяга чейин Алтынбек мени балдар менен тааныштыруу үчүн канча аракет кылып, ортого көпүрө болууга жан үрөдү. Анын тилеги балдарынын макулдугун алып, мени менен жакындаштыруу болчу. Бирок тилекке каршы ал аракеттеринен майнап чыккан жок. Балдары мени кабыл алуудан кескин баш тартып, жүрөктөрүнө бек эшик илип алышты. Өзгөчө уулунун абалы атасына катуу сокку болду. Азыркы учурда ал коомчулукка таанылган, эл оозуна алынган белгилүү жашырчы. Өнөрү менен миңдеген күйөрмандардын жүрөгүн багындырганы менен өз атасынын жүрөгүнө жол таба албады. Бүгүнкү күндө ал атасы менен такыр байланышпайт. Ортодогу мамиле муздак бойдон калды. Шаардын чок ортосунда апасы менен бирге түтүн булатып, өз жашоосун кечирүүдө. Атасынын зарыгып күткөн мээримине, издеген караанына карабай, ортодогу көрүнбөгөн дубал дагы деле урабай келет. Биз Алтынбек экөөбүз бири-бирибизге болгон ысык сезимибиздин белгиси катары ортобуздан балалуу болууну абдан кааладык. Бирок менин ден соолугум бул аруу тилекке жол бербеди. Эгер сага сөзсүз бала керек болсо, башка аял алсаң да макулмун, мен таарынбайм дедим. Бирок Алтынбек мени жылуу сөзүнүн курчоосуна алып, мен сени гана жакшы көрөм,
Мага сенден башка эч кимдин кереги жок. Бала үчүн сени жоготкум келбейт деп мени тандады. Мына ошол күндөн бери 8 жыл өтүптүр. Ал азыр темир жол тармагында байланыш кызматында эмгектенет. Менин мурунку турмушумдагы кызым менен уулум аны ата деп сыйлашат. Өмүрүмдүн күзүндө тапкан бул бакытымды Кудайым көп көрбөсүн. Анын адамдык сапатына, мээримине күндөн күнгө тойбой бактылуу жашап келе жатабыз. Уул кызым да эстүү чыгышты. Алар окуп иштеп, өздөрүнөн өздөрү камсыздашат. Каникул учурунда СММ тармагын окуп алышып, азыр сабактан тышкары жарнама жаатында иштешет. Кызым жакшы туристтик компанияда эмгектенет. Жакында эле өз маңдай тери менен тапкан каражатына унаа сатып алып, баарыбызды кубантты. Айланамдагы адамдардын тагдырына көз чаптырсам, кээде турмуш эң катаал сценарист экенине ынанат экенсиң. Менин жашоомон өткөн адамдардын бүгүнкү абалы тууралуу айта кетсем. Мурунку жолдошум, ал менден кийин бактын таппады. Кайрадан үй бүлө куруп, балалуу болуу бактысы ага буйрубаптыр. Азыр ичкиликке берилип, көчөдө калган селсаякка айланганын угуп, таба эмес, тобо кылам. Апасы экөө бир батирде күн кечирип жатышат экен. Бир кездеги максаттардын ордуна ачуу суу гана ээлеп алганы өкүнүчтүү. Кайынсиңдим да жашоосунда көп каталарды кетирди. Самат менен ажырашкандан кийин бактысын издеп Казакстанга кетип калган. Бирок ал жакта алдамчыга жолугуп, кордук көрүп, 2 балалуу болуп, акыры кайненем ортого киши салып, аларды азаптан куткарып чыкты. Балдарынын күбөлүгү да жок болгондуктан 1001 аракет менен Кыргызстанга алып келишти. Учурда Кызыл Октябрда атасы жана балдары менен жашап, тынчтык издеп жүргөн кези. Кайненем менен кайнатамдын турмушу мени алигиче ойго салат. Билбейм, кандай сырдуу себептер түрткү болгонун. Бирок алардын ортосундагы көпүрө урап, 2 башка жолго түшүштү. Кайненем өмүр бою жыйган терген дүнүйөсүн, гүлдөгөн короо жайын жана мал мүлкүн бир заматта таштап, караңгылыкка кадам таштагандай үйдөн чыгып кетти. Азыр ал Быстровкада 2 бөлмөлүү тар батирде уулу Расул менен күн кечирет. Бирок ал жактагы жашоосу бейпил десем жаңылышам. Расул болсо ичкилик менен баңгизаттын кулуна айланып, эс-мас абалында ар жерде кулап, жыгылып калганын угабыз. Кайненемдин бүгүнкү тагдыры ошол уулунун азабы менен арбашып жүргөн кези. Ал эми кичүү кайнымдын дайыны жок, белгисиз тарапка жоголуп кетти. Мен кайненемдин бул кадамдарын түшүнө албай таң калам. Бул акылдуулукпу же акылсыздыкпы? Жерден ийилип чырпык сындырбаган, кайнатама тытынып иштеп тапкан байлыктын баарын таштап кеткенине акылым жетпейт. Бул алардын ортосундагы өчпөс сүйүүнүн бир белгисиби? Же убагында кетирилген чоң катанын кесепетиби? Бул суроо дагы деле табышмак бойдон калууда. Иним Кубат 4 кыздын атасы болду. Келиним сөзсүз уул төрөйм деп тилек кылып жүрүп, биринин артынан бирин кыз төрөдү. Бирок тагдырдын жазуусу башка экен. Эң кичинекей кызыбыз ДЦП менен төрөлүп, майып болуп калды. Азыр баарыбыз ошол наристеге каралашабыз. Кээде бул ата энесинин кетирген каталары үчүн берилген жазабы деп ичимен сызам. Келиним мурункудай кекирейбей, бир аз басаңдаганы менен көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы дегендей мүнөзү түп тамырынан өзгөргөн жок. Кубат болсо азыр жашоого нааразы, аргасыздыктан гана күн кечирип жүргөндөй сезилет. Эжем Кемин районунун Чымкоргон айылында турат. Ал өмүр бою аракеч күйөө менен жашап, турмуштун көп соккусун жеди. Бирок меникине окшоп, көк ала койдой сабаган учурлары болгон жок. Жездебиз ичкени менен эч бир оокат тириликке аралашпай жөн эле жүрө берчү. Азыр Кудайга шүгүр, балдары чоңоюп, эжемдин жашоосу кыйла оңолуп калды. Кудай балдардан айтсын деп, балдарынын сыйына бөлөнүп жашап жаткан кези. Агамдын 4 кызы бар. Алар учурда Орловкада бакубат өмүр кечиришет. Кыздарынын баары турмуш жолуна аттанып, очор-бачар болушту. Мен алардын ар биринин жакшылыгына күбө болуп, кубанычын тең бөлүштүм. Бирок тагдырдын тамашасын караңыз. Агамдын эң кенже кызынын тагдыры кудум меникиндей болуп калды. Анын көз жаш менен өткөн күндөрүн көрүп, зээним кейийт.
Көрсө адам баласы бардык нерсени өз башына түшкөндө, өз жон териси менен сезгенде гана башканын абалын түшүнөт окшобойбу? Кээде жеңем, биз анда жаш экенбиз, жашоонун тереңдигин аңдабай сени көп капа кылдык, ошол күндөр үчүн бизди кечир деп өкүнүп калат. Ал эми бул дүйнөдөн өтүп кеткен агаларымдын үй бүлөлөрү тууралуу айтсам, улуу агамдын артында калган үй бүлөсүнөн кабар жок. Бирок 3 агамдын артында калган үй бүлөсү бар. Жеңем башка турмуш курган жок. Жалгыз уулун тирегим деп чоңойтту. Анын уулу менин уулум менен тең. Өз алдынча үй алып, учурда турмуштары түзүк. Атам болсо азыр 85-тин кырынан ашып, кулагы жакшы укпай калды. Учурда кенже инимдин колунда. Колуман келишинче барып кабар алып, жардамымды аябайм. Эң эле өкүнүчтүүсү, атам менен апамдын ортосунда эч кандай жылуулук калбаптыр. Бир үйдө чогуу жашаганы менен бейтааныш адамдардай, жат кошуналардай муздак мамиледе болуп калышканы жүрөктү оорутат. Өткөн күндөрүмө кылчайып карап эч өкүнбөйм. Себеби мен эч кимдин ала жибин аттаган жокмун. Тагдырдын сыноолоруна моюн сунбай, жашоомду оңдоо үчүн жан үрөп, жалгыз башым менен күрөшүп келип, Кудайга шүгүр, бүгүн бакубат турмушка жеттим. Учурда 46 жаштын кырын ашып, үй бүлө очогунун ээсимин. Жолдошум өзүмөн 16 жаш улуу болсо да, ортобузда сый урмат бар. Анын сүйүктүү жары, балдарымдын мээримдүү энеси болуп, алардын бактысын тилеп жашап жаткан учурум. Бир гана көкүрөктү өйгөн өкүнүч, жолдошумдун уулунун биз тарапка так ыргаттабаганы. Качандыр бир күнү ага түшүнүп киргенде, атасын издеп келер деген үмүтүмдү үзбөйм. Жолдошумдун уулуна болгон арманы ичинде калып кетпесе экен деп тилейм. Бул жашоодо мен бир нерсени терең түшүндүм. Заман өзгөрдүбү, же адамдарбы, билбейм. Ата эне деле колунда бар баласына көбүрөөк ыктап, көзүн карайт окшобойбу? Чымчыкта уясынан оорулуу баласын өлүмгө кыйып, түртүп чыгарып коет деген ачуу чындыктын өзөгү бар сыяктуу. Эгер колуңда жок болсо, сага эч ким күйбөйт экен. Ошондуктан инсан үчүн эң биринчи өзү, андан кийин гана башкалар турушу керек. Сиздерге айтарым, биринчи кезекте өзүңүз үчүн иштеп, эмгектенип, бутуңузга бекем туруңуз. Ошондо гана башкаларга жардам берүүгө чамаңыз жетет. Акча колдун кири дегенибиз менен бул тирүүлүктө бардык нерсе келип эле каражатка такалат экен. Эне байкуш кантсе да энелик кылып, балдарына жардамын аябайт. Бирок өмүрлүк жолдошунан колдоо болбосо, аял кишинин колунан көп нерсе келбейт тура. Апам байкуш балдарымды карап бергени болбосо, мага башка чоң жардам бере алган жок. Ошол кездерде мен кандай гана кордуктарды, кандай гана кыйынчылыктарды көрбөдүм. Эми ал күндөр артта калды, баары өтүп кетти. Азыр эстесем, бир көз ирмемдей сезилет. Бирок ошол азаптуу күндөрдүн изи жүрөгүмдө айыкпас дарт, өчпөс так болуп кала берди. Өткөн күндөрүм айыкпаган жүрөк дарты, бирок бүгүнкү бактым ошол дарттын дабасы. Урматтуу угарман, бул чыгармадан жаш кыздын ата эне мээримин көрбөй, өзү турмуштун оор соккусуна кабылганына карабай, чыныгы ак ниет, адал эмгектен качпай, сабырдуу болгондугу үчүн ушундай бактылуу күнгө туш болду. Беризаттын мындан аркы жашоосуна дагы бакыт таалай, бактылуу өмүр, ушул уул кызынын урмат сыйын көргөн бактылуу эне болушуна чын жүрөктөн тилектешмин.